Кудай жооп берген 3 сыйынуу. Силер болсо мындай деп сыйыныла. Асмандагы атабыз, сенин ысмың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын дейт Матай 6-бөлүм 9-10 аяттарда. Силердин айтылган сыйынуулар Кудайдын каалоосу экенин каалайсыңарбы? Доктор Уэсли Дуэвелл ал өзүнүн күчтүү сыйынуу деген китебинде Кудайдан келген сыйынууларга жооп деп атаган нерселерди ар дайым Кудайдын эрки болгон сыйынууларды сүрөттөйт. Биринчи сыйынуу. Күнөөкөөрдү куткаруу ар дайым Кудайдын эрки. 2 Петр 3-бөлүм 9-аятта кечигип жатат деп кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан баардыгы тобо кылышы үчүн бизге көп көчүнөт. Бул аятты угуп, келгиле Кудайдын куткаруусуна муктаж болгон адамдарга, балдарга, кошуналарга, кесиптештерге, досторго, шаарларга жана айылдарга, жада калса башка улуттарга сыйынышыбыз керек. Булардын баардыгын сыйынуу тизмеси бизге кошуп, анткени баарын куткарып калуу Кудайдын эрки. Экинчи сыйынуу. Жыйынга батасын берип, жаннаттуу ар дайым Кудайдын эрки. Забур 84-бөлүм 7-аятта өз элиңди өзүң менен кубантыш үчүн сен бизди кайрадан тирилтпей коесуңбу? Кудай жергиликтүү. Жыйындарыбыз биздин райондорго, шаарларыбызга жана айылдарыбызга кызматтын башкы борбору болушун каалайт. Бул Кудайдын каалоосу. Үчүнчү сыйынуу. Анын ысмын даңазалоо дайыма Кудайдын эрки. Жакан китебинде 12-бөлүм 28-аятында Иса Иерусалимдеги ибадатканага акыркы жолу барганда көздөрүн асманга көтөрүп, ошол жерде элдин алдында мындай деп сыйынганы жазылат. Ата, өз ысмыңды даңкта. Ошондо асмандан даңктадым, дагы даңктадым деген үн угулду. Бизден айырмаланып, Кудай өзүнүн ысмын даңктаганга мактанбайт. Тескерисинче, Кудайдын ысмы мээримдүү Кудайдын күлк мүнөзүнүн толук даңкын камтыйт. Кудай биздин арабызда өзүнүн ысмын даңктаганда, ибадатканада кандай болсо, ошондой болот. Көңүл толугу менен Исага бурулган. Биз сыйынуу тизмебизде жазылган ар бир муктаждык үчүн Кудайдын акылын биле албасак да, анын жүрөгүн биле аларыбыз анык. Жана анын жүрөгүн билип туруп, биз ага жана ал абдан терең балаган адамдардын бардыгына өзүбүздүн жүрөгүбүздү ача албайбызбы?